Экинчи бул маданий маселеге айланып кетип атат да. Ош мамлекеттик университетинин филология жана маданияттар аралык коммуникация институтунда 12 жылдык билим берүүгө өтүү боюнча окутуу өттү. Анда бул системада кыргыз тилинин окутулушу, базалык окутуу планы кандай болушу керектиги, Ош мамлекеттик университети бул багытта кандай иштерди аткарат жана окуу пландарын кантип өзгөртөрү талкууланды. Ректорубуз да сунуштап атат. Мына бакалавр эгерде 12 жылдыкка өткөндө 2028 жылы 3 жыл болуш керек бакалавр. Ал эми 2 жыл атайын мугалимдерди даярдай турган өзүнчө магистратура бөлүмүн ачышыбыз керек. Ошондо 3+2 кылып окутабыз. Ал эми ошол бакалаврды бүтүп барган мугалимдер бакалаврды бүткөндөн кийин алар мектептерде мугалимдик ишмердүүлүгүн жүргүзө албайт. Алар сөз түрдө магистратураны окуп бүткөндөн кийин гана мугалимдик ишмердүүлүктү жүргүзүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Иш-чаранын максаты кыргыз тилин санариптештирүү жана ал процессти билим берүү системасына интеграциялоо боюнча түшүнүк берүү болуп саналат. Окутууга Ош шаарындагы мектеп мугалимдери, институттун окутуучулары катышты. Анын жүрүшүндө чакырылган коноктор дагы сөз сүйлөп, окуу жайлардын окутуучуларды өздөрү даярдап келген докладдарын угушту. Ошол бул иш-чарада мен ойлойм бардык катышуучулар үчүн кыргыз тилинин жана адабиятынын актуалдуу маселелери боюнча креативдүү, келечекте кыргыз тилинин адабиятындагы өнүктүрүү жолдору боюнча жакшы чечимдер кабыл алынып, биздин окутуучулук профессордук курамга дагы пайдасы тие турган маалыматтарды алышат деген ойдомун. Иш-чарага мугалимдерден сырткары Андижан педагогикалык институтунун 2 окутуучусу жана Казакстандагы Гулемов атындагы Евразия улуттук университетинин казак адабияты кафедрасынын доценттери онлайн катышты. Алар дагы өз тажрыйбасы менен бөлүштү. Семинардын соңунда окутуучулар билим берүү министрлигине сунуштарды берүү боюнча чечим кабыл алышты. Бул иш-чарага биз бир гана ушул өзүбүздүн Кыргызстандын чегинде гана байланышпастан, аны башка мамлекеттер менен байланышып, окутуунун кандай тилди жана ошондой эле адабият окутуунун кандай өзгөчөлүктөрү бар, аларды жеткирүүдө, адам баласын тарбиялоодо кандай мындай жетишкендикке жетебиз деген маселени козгоп, бүгүнкү күндө биз башка мамлекеттер менен байланышып бүгүнкү иш-чараны өткөрүп атабыз. Бул иш-чарага Өзбекстандан жана ошондой эле Казакстандан байланышып бүгүнкү күндө илимий докладдар окулуп жатат. Алар да ошо өзүнүн эне тилин окутуу жана ошо адабиятты окутуу боюнча проблемалуу өздөрүнүн докладдарын окуп, суроолорго жооп беришет. Кыргызстанда 12 жылдык окутуу тартиби быйыл сентябрда башталат. 2025-2026 окуу жылында 6 жашка толгон балдар 12 жылдык мектептин 1-классына кабыл алынат. Бала бакчага барган жана мектептеги наристе программасын өткөн 7 жаштагы балдар 12 жылдык мектептин даяроо 2-классына кабыл алынат. Гүлжан Ажыматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.